Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде айтат, эгер мен билгенди билсеңер, силер азыраак көрүп көбүрөөк ыйлайтырлар деген. Абалыбыз жакшы эмес. Bir сүйлөшүп отурганда айттым да, келинчегиме айтсам, азыр өлүп кала турган болсок, биздин абалыбыз жакшы болбосо керек депчи. Адам ар бир минутасына мен азыр өлүп калсам, эртең кыяматта суроо жооп кандай болот деген адам менен жашаса адам көп күлбөйт го. Ар бирибиз минутабызды эмне кылып турушубуз керек? Эсеп кылсак турушубуз керек. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху айтқан сөзі бар ғой. Сілерден есеп алғанға шейін өзіңер есеп бергіле. Мен эмне иш кылдым? Бүгүн эмне кылдым? Күнүгө. Биздин устазыбыз Шейхтар Сардар Али күнүгө эртең менен бүгүн мен мына ишти кылам деп, кечкурун кайра өзүнөн отчет кылган. Жазат эртең менен. Ошону үйрөткөн. Бирок биз ошону аткара албай атабыз. Бул Кыргызстанда аны аткаруу да кыйын экен. Себеби Кыргызстанда эртең менен бир нерсе иш кылам дейсиң, бирок такыр оюңда жок башка иштерди кылып кетет. Шундай экен, кыйын экен да. Эртең менен план түзүп, бүгүн муну кылам деп. Кечкурун ушул иштеримди канчалыктан деңгээлде аткардым деп өзүнө эсеп берет. Мен бүгүн эртең менен Куран окушум керек, сабак беришим керек, суроо жооп кылышым керек, колуман келсе садака беришим керек, намаздарды мечитте окушум керек деп коет. Кечинде канча намазды мечитте окудум, канча намазымды кечиктирбей окудум, сүннөтүм окудум. Эгер күнүгө өзүбүзгө эсеп алып турсак, анда оңолууга оюбуз да иншалла.